Мени сабагым дайыма эртең менен чыкканда баягы такси байкелер жүзүндө болмой болду. Машалла. Келатсак Алланын кааласы менен. Бир аз кайгырып келаткам да. Билесиздер да азыр менин аркаман ушундай баягы Facebook, Instagram тимелечи жаап атат. Баягы эме деп койчу эле жанагындай. Ойлонбой иш кылсаң, оңтойсуз иш эмне деп эмне эле? Айыкпа соорго жоласың беле? Ошондой бир нерсе попадание болду. Анан настроение түшүп коюп, эмне кылабыз эми? Аллага таядык. Субханалла бир эжебиз айыбай аркабыздан эме болот. Бул китептерди карасаңыздар. Бул китептер эски китептер да. Анан субханалла бул эски китептер эшим байкем билет жакшы. Мен өзүм айылдашым биринчи экөөбүз мен булардын айылына барып мечитте жүргөндө байкем келчү. Угулуп атабы? Жакыныраак кылайын. Анан ошентип субханалла эң биринчи окуган китептерим ушулар. Жин дүйнөсү баягы эме жөнүндө да ошол жерден үйрөнгөм. Анан кээ бирлер бул нерсени азыркы жаш молдокелер мындай жакшы түшүнө бербейт. Ошонун себебинен субханалла кээ бирлери астагфирулла бул туура эмес дешип өзүнчө бир ызы чыгып атабыз азыр. Ана көңүлдү урбай койдук азыр. Ана Facebook'ка чыгып аны мен айтчайын десиң, түшүндүрө албайсың. Ал түшүнүш үчүн монча китеп окуш керек да алчы. Анан ал момча китепти окугандан кийин субханалла мынчалык нерсени түшүнбөйт да өзү. Мынча момча китеп менен мындай бир сап түшүнөсүң да, сөз да билесиздер туурабы. Мисалы араб тилинде эле окуш үчүн 5 китеп бүтүп туруп анан кийин ар жагында субханалла бир сөздү отуруп атпайсың туурабы. Ошондой эле нерсе субханалла. Настроение түшүп келатсам эмне кылам десем айтат. Мындай сүйлөп калды. Бир нерсе бар экен дейт да. Мындай жашоодочу адамды үйрөтө турган. Бул адамдын башына келген проблема экен дейт. Анан качан бир өзү проблема түрлүү келет экен, ар кимге көтөрө ала тургандай келет экен дейт да. Өзү динсиз деле адам экен, оозунан буркурап деле турат көрдүм. Кечээ тойдо болгон окшойт да, таксиде болуптур. Анан ошондой машалла айтып атам. Эл ичи баягы ушундай экен да. Жакшылап жүрсө, машалла көп нерсени үйрөтөт элчи. Ошон үчүн хазиреттердин бириси Аль-Мубарак деген бир чоң бир аалым өткөн да, бир илгери кылымдарда. Мен ошонун бир сөзү жагат да. Эгер дейт бир кандай бир жакшы сөз дуалда жазылып турса, ошондо кошо үйрөнүп койгула дейт. Дуалда бар, ырысалды ынтымак, эл ичи өнөргенчи, суу өмүр булагы деген сөздөр бар го. Ошондой сөздөрдү же болсо биздин Аскар Акаевич кылгандай ааламга жол айылдан башталат. Биякта Исхак Разаковдун кетип баратканда сен таза болсоң, мен таза болсоң, коом таза болот деген мындай бир транспаранттар бар го. Эми КПССке даңк дегенди айтпай эле коеюн, эми аны окуганбыз, көргөнбүз. Анан субханалла коммунизмге даңк деген нерселердин баары башка нерсе да. Бирок азыр диний чөйрөк алып келе турган болсом, ал да сонун болуп калат да азырчы. Анан ошондой сөз билсең, окуп койгула дейт. Эсиңерге түйүп койгула дейт. Бирок динди молдалардан үйрөнгүлө деген да. Өз алдынча китеп окубагыла дейт. Өзүң алдыңча китеп окуп молда боло албайсың. Чынжырдан чынжыр мындай бир эмеден эмеге өтүп молда болот да. Түшүнүңүзбү? Ошон себебинен субханалла качан сиздер жашооңуздарда бир кандай бир проблема боло турган болсо, ошо диний чечим боло турган болсо, анда молдого баргыла. Имамга, аалымга барыш керек. Аалым молдолор да көп, ар кандай түрлүү. Бирок алардын бардыгын сыйлаш бизге важип. Аалымнынчы мейли илим ал, амал кылганын дагы, илим алып, амал кылбаганда сыйлаш бизге важип. Милдеттүү түрдө. Анткени Алла Таала алар илимдүүлөр эмнекен? Илимдүүлөрдү Алла Таала ушундай даражага көтөрүп койгон, башка илимдүү тең боло албайсың. Эгерде бир адам илимдүү адамдын аркасынан түшүп алса, бир жаман нерсеси бар экен. Анын урпактарынан аалым чыкпайт. Аллах Таала алып таштайт хидаят нурун. Аалымдын
сөзүнө субхана маани бериш керек. Алымдын жанына барганда оозду жаап, кулакты ачыш керек. Ушундай нерсе да. Эки илимди отуруп, кыргызда сөз бар го. Эки илимди отуруп туруп, керек болсочу, бир болбойт деген нерсени болот деп коюшу мүмкүн экен да. Ушунчалык даражада экен да. Илим ушунчалык экен. Мисалы алса, илимдилер сыйлоо жөнүндө келгенде, имам Шафинин айтканы мага аябай жагат. Имам Азам жөнүндө сурашканда айтат экен, Имамул Азам рахималлаху таала менин өкүм айырмасы ушундай дейт. Ал төө дейт. Мен болсо анын түшкөн заңымын деген. Коргоолумун деген. Ушунчалык даража карса, имам Шафи ушунчалык даражада субханалла эмне кылган экен? Адамдарга сиз менен бизге түшүнүк бердирип койгон. Ба имам Шафи рахималлаху таала. Ошон үчүн урматтуу жамаат, өзүңөр дайыма субхана аалымдарга сый урмат кылгыла. Мен өзүмдү аалыммын деп айтпаймын. Мен бир айылдагы бир кичинекей, бир айылдагы молдом. Кичинекей деп мындай да, жүз түтүн турат. Бир Аллах таала алып келип коет экен да, кызмат алам десе, Аллах таала кызмат иш ала берет экен. Биз билбейт экенбиз, качан кызмат кылабыз, эмне кылабыз турабы, тагдырды Аллах жазган да. Альхамдулилlah, шүкүр. Ушул сөздөр айттырып койгонуна. Альхамдулилlah, шүкүр. Ушул сөздөр айттырып койгонуна. Аллах бар жакшы нерсенин баарын өзү билет, жаман нерсени билет. Аллах алим. Алимден Аллах таала мындай бир нерсени жаратканда ойлонуп туруп жазган жок экен да. Ошол муну билип туруп жасаган да. Биздин тагдырыбызды билип туруп жазган. Ошол себептен биздин бир сыпатыбыз болуш керек экен. Кандай? Илимдүүлөргө болгон урмат сый. Эгер кимде ким илимдүү адам аркасынан ифтира кылып жүрсө, аркасы айтып жүрө турган болсо, мейли ошол Курандан бир пара, 10 пара жаттасын мейли. Бир китеп окусун, ошол илимине даражасында субхана жүрөт ал. Аллах ар биринин өзүнүн даражасын коюп койгон. Илимдүүнүн даражасы бар. Монтип жанагындай басканда мындай минтип коет го. Бул дагы ошол минткени дагы ошол адамдын субханалла урмат сыйынын жоктугу. Этият болуш керек. Өтө этият болуш керек. Жашоо ар кимдики ар кандай өтөт. Сыноосуз жашоо болбойт. Мисалы кара, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламды карай турган болсок, пайгамбар болуп келгенден баштап кеткенге чейин кордук бар да. Пайгамбардын жанында сый урмат болгон, бирок ошол эле мезгилде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өлгөнгө чейин субханалла эмне кылышкан? Ушундай бир аркасынан сыноо менен өткөн. 23 жыл. Ошонун аркасынан карай турган болсоң, мындай халифалардын өмүр баянын окуй турган болсоң, Абу Бакыр тынч өттү, Умар тынч өттү. Бирок Усман менен Алини эң чоң сахабаларга дагы эмне болду? Ифтира болду. Аркасынан жамандоо болду. Душмандар субханалла ар жагынан, бер жагынан чыгышып, ар бир мындай өзүнчө коом түзүп, ар бир жанагындай бир азыркы айтканда Facebook менен WhatsApp'та группа түзгөндөй, ошондой группалар чогулуп алып, жамандай беришти. Акырында элди көтөрүштү дагы, Усманды өлтүрүштү. Усманды өлтүрүштүр, Алини коюп коюшту дагы, Алиге келип алып туруп анан кийин ал келип башкарайын деп атса, эмне кылышты? Хазирет Алиге Усманды өлтүргөндү таап бер деди бизге. Болосо өлтүргөн өзүлөрү болчу, таап бер деп аткандарчы. Беттирмаарлык да. Жашоодо өзү ушундай экен да, беттирмаарлык ушунча көп болот экен субханалла. Эгерде сен жашооңо мейли үй бүлөңө беттирмаарлык кылып аткан болсо, эркек киши негизи бат чөгүп кетебиз да. Аял киши көпкө чейин чөкпөйт. Эркек киши аябай чөгүп кетет. Тигиндей деди, бул мындай деди, андай дей берсин, жечсин, жей берсин. Биздин лозунг ушундай, мен көчөндө айттым, силерге мурдайын айтып бергем. Сабактарды эскертип турган себеп, анткени себеп айткан нерсени унутпаган жакшы туурабы? Өзү алымдардын жашоодо жаткан имам Бухари рахималлаху таала. Аллах андан разы болсун. Алла рахымын алсын ал адамдарды. Мисалы имам Бухари китеп Курандан кийинкиси эң чоң китеп. Пайгамбар хадистен жинаган. Ошол санаты менен дейт да. 300 000 хадисти жат билишкен. Санат деген жанагындай тизмеги менен кошулуп. Ошон үчүн 7,5 миңин сахих, өттү мындай бекем
Bir daha жарым эмес деп өзүнчө китепчон Сахih Бухари деп биз азыр бүткүл дүйнө жүзүндөгү адамдар биз мусулмандар ушуну колдонобуз. Ошо эки каякта өлгөн айтып берейинби? Айтып берейинби? Ошо эки субханалла шаардан кубаланып, Бухарадан кубаланып. Тетиги бир боунда бир кечирип кабылбаш ким ошоктон келип аткан болсо, мисал айтып атам мен. Бул шаардын четинде саздардын тегереген айылдар бар го. 4-5 жашайт. Ошондой бир үйдө жалгыз өлгөн. Эмне кылган десе, ошол эле көрө албастык. Ошол эле көрө албастык, аны субханалла ошол жерде өлтүрткөн. Аны жамандашкан. Качан ал шаар келген имам Бухари келиптир дешип, бүт элдин баардыгын сабагына келип, андан бир нур хадистер жаттап алып баштаганда, көрө албастар, аны эмне кылган? Бул калп хадистерди айтып атат. Дешип туруп, 10 чакты бир жана ошол замандын бир эмелер чогулуп туруп, жанагындай көрө албастары. Аны падышага жамандап барышкан. Мына. Жаңылып калбайм, бирок имам Муслим рахимулла таала. Ошол бир хадиси жөнүндө ойлонгон экен да, бир хадиси. Бир хадис монун туура эмес деген экен да, ушундай кантип мен туура эмес кылып койдум экен деп ушуну ойлонуп атып, алдына койгон курманы жей бер ичи жарылып кеткен дейт да. Бузуку келип алып, монун туура эмес деген да. Болбосо имам Муслим, машалла, канча хадистер жат билген, миллиондогон хадистер жат билген адамдар. Зейни ушуну Аллах ачып койгон да. Көрсө субханалла, сиз менен биз күнүгө эле эмне болуп эрткенбиз, бир кандай бир ситуацияга туш болуп эрткенбиз. Имам Шафинин сөзүн айтып бердим эле мен сиздерге. Имам Шафи рахимулла таалага бир күнү келип айтып аткан. Эй имам дейт экен. Сени бирөө базарда жамандап атат сени. Сен ушун аркаңан ушундай бир катуу сөздөрдү айтып атат. Десе имам Шафи дептир. Жүрбөйсүз базарга дептир. Мен сени барбайм деген экен баягы имам Шафи. Эмнеге барбайсыз? Десе айткан. Бирөө базар жактан дейт. Мындай кылып туруп, жааны тартып туруп, анан атыптыр мени көздөй. Бирөө анын огу орто жолдо келип сайылып калыптыр дейт. Анан сен ошону алып келип туруп менин жүрөгүмө сайдың деген экен да. Сен айырмаң жок дегенден деген экен. Сен айырмаң жок. Ошондой эле сөз ташуучу, жанагындай бир бул сөздөр эмне үчүн айтып атат дегеним субханалла, балки мен күйгөнүм үчүн эмес да. Бул көрсө баарыбыздын башыбызга келет экен да. Мисалы, Самат байке мисалы, адам сиз бизнесменсиз мисалы, бизнесиңизде сизге ушундай сиз менен иштеген конкуренттер бар да. Анан кийин алар ушундай кылат да, туурабы? Мисалы, жөнөкөй эле бир үй бүлө сонун жашап атат да, мына мисалы баянчы кел бир сонун жашап аткан үй бүлөгө келип эле бирөө кайненесине келип туруп эле бир эле сөз айтып койгон да. Бир эле сөз айтып койгон. Бул келиниң илгери бузук болчу деп. Соп-сонун намысын сактап жүрүп, ушундай бир жакшы бир жерде чоңоюп, жакшы тарбия алган кызды үйүнөн айдап чыкты. Ыйлайт байкуш. Ыйлайт. Эмне кылам, молдок айтыңызчы. Эмне демем, сабыр кылдан башка эчтеке делбейм. Анткени бир акмак эмне кылды? Сайып салды. Эми жакшылап ойлонуп көрө турган болсокчу, байкелер, эжекелер, бир туугандарым көрсө биздин жашообузда ушундай экен да. Адамдын көзү көр экен да, көр экен. Жакшылыкты биз көрө албай калыптырбыз. Азыр мисалга ушул жерге келип, ушу канча деген, жүздөгөн, миңдеген адамды окуган болсок, ошонун жинасы 5өө келип туруп субханалла, жок, бул жер момундай кылыптыр дей турган болсо, ошо миңдеген адамдар ошо менен кетип кала турган болуптур да. Биз акыл жүгүртө албай калыптырбыз. Аллаху акбар. Бир карасаң, бир соп-сонун аялдын жашоосу бузулду. Кыз болсо 19да экен. Алган бала 30да. 30га чыгып дагы акыл жок. Ушундай экен да. Мен эмне үчүн муну айтып атам дейт. Андан көрөкчү, мындай жакшылап ойло, адамгерчилик деген нерсени унутпаш керек. Дин бул эмне десе, адамгерчилик деген нерсе бар. Кээ бирөө айтышат, мага айтышат, молдоке сен аят, хадис айт дейт. Ооба мен аят менен хадистин баарын чогултуп туруп кыпкырса түшүндүрүп бердим да. Дин бул адамгерчилик.
Эгерде сенин жүрөгүңдө, сенин жашооңдо адамгерчилигиң жок болуп калса, кой. Эми койчу, уят эмесмин. Эмне кылам мен бирөөнү? Эмне кереги бар? Мейли ал өзүнүн жашоосу өзүнө. Мен андан мисалы бузуп ийсем, анын жашоосу оңолуп кетпейт, жеме болуп кетпейт. Менин жашоом оңолуп кетпейт, аны бузуп салсам. Баягы кыргыз айткандай, бирөөнүн күнү бирөөнө тийбейт дейт. Бирөөнүн күнү бирөөнө тийбейт. Сеники точно өзүңө тиет да, башканыкына тийбейт. Ошон үчүн кереги жок. Динде жашагың келсе, сен мусулман экениң анык көчөн айткандай, ыймандуу, момун экениңди билгизиң келсе, анда субханалла ол жериңди адамгерчилик алып кел. Машинеде керек болсо үшүп турган адамга токтоп коюп, жоо отуруп алчы деген адамгерчиликте турабы? Бул адамгерчилик да. Бирөө ач калыпчы, мен бирөө эртең менен азыр келе жатсам, бир бала алдыман байке ассалам 20 сом берип турчу дейт да. Biz автоматически суп алып жүрсө, ара чесим деп атам да. Десем, жок байке, ара ичпейм дейт, нанга жетпейт дейт. Эми ниетим нан алып берип коеюн да. Билем аны тиги эмечеринчи. Бирок бул деле адамгерчилик да. Мисалы, бир адам бүгүн алкаш. Бүгүн ичип жүрөт, бүгүн бузулуп жүрөт да. Бирок ошол ичип бузулуп жүргөн адам субханалла. Бүгүн мисалы арак ичип атып өлүп калышы мүмкүн. Ал ыймансыз кетип калыш коркунучу бар. Казактын жана бир акынын чыгарып бир эме кеткен билесиздер, бир WhatsApp'та тарап ушундай катуу болгондо, ыймансыз кетти бүгүн бир адам депчи. Намазсыз кетти бир адам депчи. Ушундай бир аябай эме чыгарганда, анан биздин бул дагы бир акыныбыз эме чыгарган экен жанагындай. Мени бул дүйнө сыйлаш үчүн, же болсо мен жакшы нерсем айтыш үчүн мен сөзсүз эле өлүшүм керекпи дегеничи. Эмне биз сөзсүз эле өлүшүбүз керекпи, бири-бирибиздин жакшылыгыбызды эме кылыш үчүн, көрүш үчүнчү. Жакшы адам эле. 20 жыл жаназа окудум. Кандай адам эле дейт да, кетип бараткандачы мүрзөдөн. Бул адам өтүп кеткен майыт кандай эле десе, же болсо атам кандай иш эле, энем кандай иш десе, жакшы деп ак. Ушинтип атабыз бизде, силерде барбы ушундай? Биз ушинтип айтабыз да. Баландай кандай адам эле? Жакшы адам эле. Эмне үчүн ушинтип айтабыз? Көрдө да адамгерчилигибиз пайда берсин дейбиз да. Туурабы? Көрдө да адамгерчилик жардам берсе экен дейсиң. Анткени 40 кадам ары көздөй кеткенге чейин мындай өзүңдүн бутуң менен басып бараткан шактарды мүрзөдөгүлөр угат экен. Вот странно. Эми айтайын деген, мисалы, эгерде бир адам бүгүн арак ичип өтүп кетсе, мен бербей койдум дейли, ладно, астафа, пошел, сен арак ичесиң, аракка бербейм. Но бирок балким ошол эки бүгүн ичип эртең алдында бирөө жакшы бирөө жоголуп кала турган болсо, ошол адам оңолуп кетсечи. Ал жашоосу оңолот да. Ошол себептен бизде сөз бар, кыргызча адамгерчиликчи аябай катуу турат. Түрүдөн үмүтүңдү үзбө дейт. Эч качан өзүңөн үмүт үзбөгүн. Аялыңан, балаңан, өзүңөн, бир тууганыңан үмүт үзбө. Үмүтсүз бир эле шайтан. Адамгерчилик ушундай. Мен ушу айта берем дейм элечи. Анткени көп убакта биз азыр сен мындай ооздук ишик болсо да байдуулуу сүйлөсүн деген нерсеничи биз лозунг кылып алдык азырчы. Мен азыр кичине бай болсом, мен сүйлөсөм, мени угат. Азыр колуңда жок болсо сени эч ким карабайт деген нерсе бар да. Баары эле колунда бар болгусу келет да. Эч кимдин жок болгусу келбейт. Баары эле колунда бар болуп эле, анан кийин жада калса ушундай 200-лүккө жеткенбиз, 10 жылдык, 20 жылдыкка кредит алып, машина алып, анан кийин 5 сыйра кийим алып алып, субхан, барып алып да анан кийин ошол жерде курте болуп да өмүр бою төлөйт дегенчи. Серьезно ушундай болуп калды азырчы. Эмне кереги бар эле ошол нерсе? Адамгерчиликтечи сен субханалла, мен таң калып бир нерсе айтайынчы, ладно, бул нерсе кое турайын. Ачык чындык эле айтып атам го, туурабы? Бул ушундай эле нерсе, коом ушундай биздикичи. Коом ушуга алып келди. Айтышыңыз мүмкүн, сен шарият айт, мен шарият айтып бердим силерге. Шарият ушундай. Башкача эмес. Бирөө айтат мага, так точкасында айт дейт да. Шариятың өлөсүңдөн. Сен мага анығын айтып кой да чыгып кет деди. Мен анда сен өлөсүңдү алып чыгып кетем. Анығы ушул да. Эгерде шариаттын, Кудайдын законун конкретный түрдө уккуң келсе, анда өлөсүң. Мына чындык.
Бирок бул оор келет. Ошон үчүн муну эч ким уккусу келбейт. Менин бир байкем бар, Тегирментиден. Ошол эким жанагы афоризмаларды көп жазат да. Анан кийин ошо жазган ушуну жазып коюптур бир жолу. Мен аябай жак өмүр бою айтып келатам ошон үчүн. Мен уккандан бери айтып келатам. Баары тең бейишти кылайт. Бирок эч кимди өлгүсү келбейт экен да. Баары бейишти кылайт. Азыр мону сакалча мону хижапча мону жаман өлгүлө десе. Дейт. Бул дүйнө таттуу ушундай. Аябай таттуу бул дүйнө, субханалла. Ушундай таттуу. 95ке чыккан апалар деле келип атат дагы, балам бутум ооруп атат дейт го. Эки нерсенин дарысы жок. Өлүм менен карлыктын. Кийин биздин жашообуз ушундай. Өзү жашооңдочу, өзүңдүн жашооңдо, өзүңдүн жүрөгүңдө. Ушу адамгерчилик деген нерсени ойготконго аракет кылыш керек. Ошо жөнөкөйлүк айтып бердим. Адамгерчилик ошо жөнөкөйлүктүн ичинде. Бирок жашооңду жөн эле кандай жашап атсаң, ошондой жаша. Кандай мүмкүнчүлүк болуп атса, ошондой жаша. Бүгүн сен 5000 сом, 10 000 сом айлык менен болуп атасыңбы? Ошо 5000, 10 000 сомдук даражада жашай бер. Аракетиңди кылып кой, Алла 15 000 кылышы мүмкүн. Бирок субханалла, ошондон ары ашып деле бекер эле өзү. Кудайым бере турган адамгачы берип салат, төгүп салат. Баа сектор шанс деген дейличи, адамга сектор шанс келе берет. Күнүгө келе берет. Бай адам келди. Бай адам. Ушундай бай. Баардык нерсеси бар. Биз өз бир адатыбыз бар да, мен үйүңө барбайм эле деп айтам да. Эмне үчүн деди, бояка кел, байсыңбы, кедейсиңби, ушул жерге кел. Ушу окулуп аткан жерге кел, ук биздики. Анан келди. Сүйлөшүп алдык. Баардык нерсеси бар. Бирок Алла уйкуну алып салган. Молдоке 6 жыл болду уктай элекмин дейт. 6 жыл болупту уктай элек. Күн түн көз илмейт. 5 мүнөт уксаң да жакшы го. Баардык нерсеси бар. Бирок уйку жок. Алла алып койгон да. Ошол себебинен эң чоң байлык жөнүндө келгенде, мисалы, аалымдар айтат, зикир маалында, намаз окуп аткан маалда адамдын жүрөгү ушундай тынчыйт экен да. Бир алым айтат экен, эгерде дейт да, ошол мезгилде зикир кылып атканда, намаз окуп атканда мисалы алса, сен жүрөгүңдөгү тынчтыкты байлар билип алса дейт да, падышалар билип алса, аны да тартып алганга аракет кылат деген экен да. Көрсө, адамгерчиликтүү адамдын жүрөгү тынч болот. Адамгерчиликтүү адамдын жүрөгү тынч болот. Күнүгө субханалла өзүңдү тарбиялашың керек. Күнүгө үйүңө адамгерчиликти алып кир. Эркек бөтөнчө. Мисалы алса, бүгүн чарчап барасыңар баарыңар. Мен деле чарчап барам, субханалла, канча киши канча эме. Барабыз баарыбыз эле. Бирок үйгө киргенде субханалла, сен балаң болушу мүмкүн, аялың күтүп атышы мүмкүн, бир ата-энең күтүп атышы мүмкүн, туурабы? Ошолордун көңүлүн көтөрө турганчалык бир нерсе алып кой. Чөнтөгүңө салып кой, бир жубачка болсо да. Акыркы тыйының болсо дагы бир нерсе алып кой. Же болсо андай кыла албай турган болсоң, баягы эмеден көрүп албай, аябай эме болуп койдум, бир аксакал кирип, аксакал деп коечу, бир байке кирип, үйүнө кирип туруп. Анан эшикти ачкандан кийин кызы күтүп турат экен да. Экөө бийлеп, метип алып бири-бирине эме кылат да. Мен аябай ыраазы болуп калдым ошол. Шариятты бийлегенге жакшы деле эмес, бирок өз үйүңдү бийлегерчи, конечно. Бирок субханалла. Ошонун кылган амалы ошол үйдө бир бактылуулуктун бир жакшылыгы бар экен да. Ошол сен айтат да, эгерде сен бирөөнө жакшылык кыла албасаң, жамандык кылба деп. Туурабы? Жакшылык кыла албасаң, жамандык кылба. Дегеним, субхан, үйгө кирип баратканда, ассаламу алейкум. Бир байке айтат, ошол эле таксист байкелердин немесин айтып коем да, мен дайыма. Дайыма машинада отурам, ассаламу алейкум деп отурам да. Өз адат да. Пайгамбарыбыз айткан, ким үйүнө кире турам, ассаламу алейкум деп кирген болсо, ошол үйдө дайыма береке болот. Аял болсун, эркек болсун, ким үйүнө ассаламу алейкум деп ачык айтып кирсе, ошол үйдө Алланын берекеси болот. Кедей болбойт ал үй. Анан субханалла, эмне кылышыбыз керек деген вопрос айтып келатабыз да.
Анан ошо жана такси байке айтат, субханалла. Ассаламу алейкум деп отуруп кирсем, мындай карап туруп мени менен сүйлөшүп баштады. Анан сүйлөп келе унчубай угуп келатам. Анан билесизби, мен эмне сүйлөшүп келатам дейт да. Эмнеге десем, айтат, качан сиз отуруп клиенттер көп отурат дейт, бирок качан ассаламу алейкум дегенимде дейт, дегениңизде дейт. Мен автоматически дейт да, 70% симпатия пайда болду дейт да. Бул адамкерчиликтүү адам экен. Бул ушундай бир муну менен сүйлөшсөм болот экен, значит. Ассаламу алейкум деген адам жүрөгүнө тынчтык, жашоосуна береке алып келип дейт. Карасаңыз. Аллаху акбар. Дегеним, биз күнүгө сабак алабыз. Оорчулук менен урулуп, жакшылык менен оролуп. Биз ушундай. Ошо себептен урматтуу жамаат, байкелер, эжекелер, бир туугандар дайыма өзүңөрдү мындай бирөөдөн төмөн көрбөгүн, бирөөдөн өйдө көрбөгүн. Дайым ортодо болгун. Керек болсо динибиз дагы орто дин. Биздин динибизде дагы орточо болуп буйрулган. Ашепке чаап көтөрүлүп кетпей, ашепке чаап ылдый кирип кетпей, орточо болуш керек. Дин өзү ушундай. Карасаң, ибадаттан кийин эле адамкерчилик турат, мамиле. Пайгамбардын бир хадис шарифасы бар экен. Аллахумма салли ала саййидина Мухаммад. Алла Таалага дейт, Алла Таала пендесинен жаккан эң жакшы нерсеси анын адамкерчилиги дейт. Адамкерчилик ал билинет экен да. Сенин жүрөгүңдө бар экен ал. Ошол түйүндө ойгонбой эле жатат да, бул жериндечи. Анткени себеп көрө албастык, менменчилик, текеберлик, баягы жаман ой пикирлер аны жүрөгүң мындай бир жеринде басып таштаган да. Ал катылып жатат. Муну үстүндө мусор менен жабылып калган да. Көрсө ошол адамдын жүрөгүндө экен. Ошол нерсени чыгарганга аракет кыл, жарык, ал нур. Ошол адамды бейишке киргизип салат экен. Бир күнү мен Мираж Набават деген пайгамбарлардын Миражы деген китеп бар. Мираж Набават. Ошол китепте пайгамбар саллаллаху алейхи качан тозокко киргенде, тозоктун үстүндө асылып турган бир арканды көрүптүр. Аркан. Арканда бир эме бар экен да. Сундук. Сандык. Сандык чоң экен. Жабраил алейхисаламдан пайгамбар сұрады, Жабраил, бұл эмне деген сандык? Десе, мен билбейм, Аллахтын элчиси, билбейм дейт. Алла Таала Жабраил алейхисаламга билгизгин деди. Кийин Жабраил алейхисалам Алла Таала анын жүрөгүнө салган нерсе, акылына салган нерсени айтат экен. Бул дейт бир капыр дейт экен. Тозокто капыр сандыктын ичинде экен. Ал ушунда адамкерчиликтүү болгон себебинен, бир туугандан жакшы мамиле кылган себебинен, адамдар менен жакшы мамиледе болгон себебинен, дайыма адамдар жардам берип жүргөн, бирок капыр болгон да, капыр. Капыр деген түшүнөсүздөр, Алла Таала шерик келтирген, ишенбеген, атеист адам экен. Эмне сандыкка салып десе, бул сандыктын ичинде ал рахатта дейт экен. Аллах аны тозок оттун ичине алып кирип туруп, сандыкка өзү салып туруп, рахаттын ичине киргизип коюп турган, аны адамкерчилик үчүн. Ошонун себебинен биз бул дүйнөдөчү эң чоң нерсени унутпашыбыз керек. Адамкерчилик, кечиримдүүлүк, жакшы мүнөздүүлүк, адамга жакшы мамиле кылуу, адамдарды мындай жан дүйнөсүн, көңүлүнө кирүүнү билүү, бул биздин милдет. Ошону айтып атканым ошол эки да, үйүңө кирип атканда жакшы маанай менен, жакшы сөз менен, жакшы мындай бир позитив менен киргенге аракет кыл. Мейли бүгүн эчтеке болбой калды. Ооруп атасың, кыйналып атасың, түшүнүп атабыз. Сен үйүңө жакшылык алып кел. Ни в коем случае арак ичип кирбегиле үйүңөргө. Үйүңөргө кирип баратканда алдына тамеки чегип кирбегиле. Үйүңөргө кирип баратканда бирөө менен ушакташып алып кирбегиле. Анткени ошонун баарын алып киресиңер үйүңөргө. Арак ичкен адам отурган болсо, ал арагы менен бир тамчы созун берсең, 40 күнгө чейин Алланын рахматы, берекеси, кут, нуру жок калат, кетет. Анан ишим оңолбой атат деп дальше ичип кереги жок ошочу. Тамеки чегип алгандан кийин сасып, периштелерди кошо үйгө алып киргөндө жин шайтанды киргизбеш керек. Бирөөнү ушактап, бирөөнүн этин кошо алып кирбеш керек үйгө. Бирөөнү ушакта деген анын этин жеп деген сөз. Момун мусулман бир тууганыңдын канын этин жеп
шорпосын ичкенге барбар. Ушинтип кирбегиле үйгө. Бирөө менен урушуп, анан кирбегенге аракет кыла үйгө. Үйүңөр бирөө менен келатып, урушуп, талашып, улча мындай эмеңди мындай подъездин бир тегеренип, мындай дворуң тегеренип, аузбилляхи минаш шайтанир ражим деп мындай секирип, баягы жаман нерсе эме кылбай, анан ушинтип киргенге аракет кылыш керек. Анан ошол үйдө Алланын берекеси, нур, рахмат болот иншалла. Мына ушул дин. Силер укуңарга өткөн шарият ушул. Ал эми намаз, орозо, закат, хаж, мунун өзүнүн маселеси бар. Бул парз бизге. Иман келтириш, намаз окуш, орозо тутуш, зекет бериш, ажылык кылыш бул парз. Бул парздар да 40 парзыбызды мойнубузда милдет. Окубасак күнөөкөр болобуз туура. Бирок эгерде сен жүрөгүңдө жумшак болсочу, намаз окушуң да жеңил болот. Жүрөгүң жумшак, адамкерчилик бар болсо сен жүрөгүңдө, динге келишиң да оңой болот. Жүрөгү жумшак, адамкерчиликтүү адамдар динди батыраак түшүнөт. Жүрөгү катуу, текебер адамга караганда. Ушундай экен. Аракет кылабызбы? Үй бүлөбүзгө жакшы мамиле кылабыз, иншалла. Аял болсун, эркек болсун. Бир тууганда жакшы мамиле кылабыз. Анан биздин акыбызга сураныч, дуа кылып коюңуздар. Намаздарыңыздарда мен баягында айттым эле, оорулуу адамдардын даражалары, силердин дуаңар Аллах Таалага жакын. Биз үчүн дуа кылыңыздар. Менин атам аты Тынай, менин атым Эрмек, билесиздер, э? Тынай ул Эрмек. Эми субхан биздин атабыздын атын айтып, ушу биздин атыбызды айтып туруп бир бүгүн иншалла бир жакшы дуа алып коюңуздар. Куптан намазында болобу, унутуп калбасаңыздар суранчы. Ушундай бир акыбалда болуп атабыз азыр. Бирок ошол акыбалды кетирүүчү дуа. Момундун бир мусулманга алган дуасы иншалла сөзсүз кабыл болот. Биз да сиздер үчүн дуа кылабыз. Аллахумма гфир вал муъминат вал муслимат демейин биз дуа кылбайбыз. Антесе ким 20 же 25 же 27 жолу күнүнө ушул Аллахумма гфирли, я Аллахым, момун эркек жана момун аялды кечир десе, кечир. Менин жана башка момун эркек жана момун аялдардын күнөөлөрүн кечир деп айта турган болсо, Аллах анын дуасын кабыл кылбай коет экен. Ошол себептен баардыгыбыз бирибизге дуа кылалы. Баарыбызга бирибизге дуа кылалы иншалла. Дуа кылуу бул бизди куткарат. Канча мына бияк жагда чин турат. Субханалла. Кытай. Биягында 35 миллион өзбек турган турат. Биягында субханалла 27 миллионбу, 21 демке миллион казак турат. Карасаң, биягында канча деген миллион, андан миллион билбейм, бир Тажикстан турат. Бирок Кыргызстан эмнедир эчтекеси жок эле турат го. Жок, эмне үчүн турат дегенде субханалла бизде дин бар. Бизде жанагы биздин даватчылар жүрөт. Ыйлап күнү түнү дуа кылып. Күнү түнү биздин аалымдар деп кыйкырып атышат. Алладан коркула, дуа кылгыла, мамлекетче дуа кылгыла, оңолуп кетебиз, бизди коргойт. Мурунку падышалар момундардын жай намазын жайылышынан корккон да. Ошол себептен качан жай намазы жайганда, ошону сажда кылып турган эки жака салам берип кол көтөргөндө дагы эмне деген дуа болуп кеткен деп аршы титиребеши мүмкүн экен да. Эмне деген дуа келер экен азыр. Ошол мезгилде бирөөнү карга үйө турган болсоң, бирөөнү ушундай кыла турган болсоң дагы өтүп кетиши мүмкүн. Анан субхана бизге хакыбызга дуа алып коюңуздар иншалла. Бирибизге дуа кылалы. Аллах разы болсун. Сиздерден сураныч, дуа менден сураныч сиздерге субхана. Ушул акыбалдан Аллах Таала бизди чыгарсын, да? Аллахым разы болсун. Субхана хамдик, ашала анта, астагфиру ва атубу илейк. Амин. Телефон